Добрый день, уважаемые. Тема: жаңы Кыргыз Республикасынын кылмыш процессуалдык кодекс боюнча сотко чейинки өндүрүш. Кулбаев Аслан Касымалиевич. Сотко чейинки өндүрүш кылмыш жорук бирдиктүү тизмесине каттоодон башталат. Ага маалымат, арыз же билдирүү алынгандан 24 сааттан кеч эмес токтоосуз киргизилиши тийиш. Кылмыш жорук бирдиктүү тизмеси бул ЭРПП да маалымат төмөнкүлөрдөн чогулушу мүмкүн. Кылынган кылмыш жөнүндө арыз, кызматкердин, участкалык инспектор, опер кызматкер жана башка кызматкерлер рапорту, кылмыш иштен бөлүнгөн материал. Кайталайм. Кылмыш иштен бөлүнгөн материал жана башка. Жазык укуктук статистиканы түзүү биз билгендей Ички иштер министрлигинен прокуратурага өткөрүлгөн. Тергөөчү, ыйгарым укуктуу алгач иликтөөчүнүн кызмат адамы же прокурор ЭРППга өз алдынча маалымат киргизе алат. Маалыматты ЭРППга системага кирүүгө электрондук ачкычы барлар киргизүүгө укуктуу. ЭРПП бул электрондук маалымат базасы. Буга ылайык кылмыштар, жоруктар жана аларды кылгандар жөнүндө маалымат чогултуу, сактоо, учет жана издөө жүрөт. ЭРПП жөнүндө жобо, чогултуу жана иштөө тартибин өкмөт бекитет. Сотко чейинки өндүрүштү баштоо жөнүндө электрондук форма толтурулат. Арызкердин фамилиясы, аты, атасынын аты, жабырлануучунун фамилиясы, аты, атасынын аты, жагдайдын кыскача абалы, кылмыштын алдын ала классификациясы жана квалификациясы, кылмыш жазык кодексинин статьясы. Сотко чейинки өндүрүш баштоо боюнча тергөөчү, алгач иликтөөчү, көзөмөлчү прокурорго жана арызкерге билдирет. ЭРППга кирүүгө арызкерге, шектүүгө, жабырлануучуга чектелүү укук берилген. ЭРПга каттоо милдеттүү, отказ берүүгө болбойт, жоопкерчилиги бар. Сотко чейинки өндүрүшкө чейин тергөө же башка процесстик иштерге жол берилбейт. Эмне үчүн мыйзам чыгаруучу кылмыш иш козгоо стадиясына жол бербеди? Белгилүү болгондой, кылмыш иш козгоо стадиясы кылмыш жөнүндө маалыматты өткөрбөй коюучу фильтр болуудан калды. Аракеттеги кылмыш жазык кодексинде кылмыш иш козгоону өткөрүү же отказ берүү үчүн тергөөгө чейинки текшерүү жүрмөк. 3 же 10 суткага чейинки мөөнөт, өзгөчө шарттарда 30 суткага чейин убакыт чектелмек. Кылмыш жазык кодекси бул стадиянын катышуучуларынын арызкердин, жабырлануучунун, шектүүнүн статусун белгилебейт жана аларга процесстик гарантия жайылбайт. Ошондуктан тергөөчү, опер кызматкер менен бул стадиядагы контакт толук процесстик укуктук мамиле деп айта албайбыз. Практикада ушул стадияда коррупциялык көрүнүштөр, кыйноолор көп кездешет. Жыйынтыгында тергөөгө чейинки текшерүүдө практика көрсөткөндөй кылмыш иш козгоодон баш тартуу абдан көп. Кылмыш процессуалдык кодекс айыптоонун 3 түрүн камтыйт. Жеке айыптоо, частное обвинение, жеке коомдук айыптоо, частно-публичное обвинение жана коомдук айыптоо, публичное обвинение 3кө бөлүнөт. Жеке айыптоого төмөнкүлөр кирет. Жоруктар, булар уруп согуу, ден соолукка азыраак ордуктагы залал келтирүү, венерикалык оору жугузуу, диний эркиндикке жолтоо болуу жана башкалар. Булар боюнча тергөө жүрбөйт. Арыздануучу өзү сотко жазат. Иш тараптар жарашканда токтотулууга жатат. Кийинки жеке коомдук айыптоо Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексинде каралган, мисалы байкабай өлтүрүп алуу, уурулук кылуу, тоноо жана башка коомго анча чоң эмес коркунуч келтирген кылмыштар. Жабырлануучунун арызы боюнча иш токтотулууга жатат. А прокурор эгер жабырлануучу өз укугун коргой албайт деп эсептесе, андай иш жабырлануучунун арызына карабай жабылбайт. Кылмыш жазык кодексинин 132 статьясы, 135 биринчи бөлүгү, 130 статья биринчи бөлүгү, 140-142 статьялар, 161 статья биринчи бөлүк, 163 статья, 172 статья биринчи бөлүк, 200 статья биринчи бөлүк, 201 статья биринчи бөлүк, 201 статьянын биринчи бөлүгү, 202 статьянын биринчи бөлүгү, 203 статьянын биринчи бөлүгү, 204 статьянын биринчи бөлүгү, 205 статьянын биринчи бөлүгү, 206 статьянын биринчи бөлүгү, 209 статьянын биринчи бөлүгү,
210 статьянын 1-бөлүгү, 266 статьянын 1-бөлүгү, 290 статьянын жана 297 статья. Коомдук айыптоого киргендер. Коомдук айыптоого бул Кыргыз Республикасынын кылмыш жазык кодексиндеги жеке коомдук айыптоого кирбеген жорук кылмыштар кирет. Сотко чейинки өндүрүш жабырлануучудан арызсыз эле башталат. Алгач иликтөөнүн ыйгарым укуктук кызматкери, тергөөчү, прокурор коомдук айыптоо иштери боюнча жабырлануучунун эркине карабастан кылмыш жазык куугунтук жүргүзүүгө толук укуктуу. Мындай иштер боюнча жарашуунун негизинде иштер токтотулууга жатпайт. Прекращения.